Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Москвада өтө турган Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында 3-чү өлкөдөн кирген автоунааларга бажы алымдарын учурда баа менен сактап турууну суранат. Бул тууралуу экономика министрлиги кабарлады. Чечим бардык өлкөлөрдүн катышуусу менен чечилет. Мамлекеттик бажы кызматы 2019-жылдын 31-декабрында транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам 2020-жылдын 1-январынан тартып Кыргызстанга Евразиялык экономикалык биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү кескин көбөйөт. Мисалы учурда 2009-жылы чыккан 2,5 көлөмдөгү Toyota Camry автоунаасынын бажы төлөмү $1250 болсо, 2020-жылдан тартып ушундай эле машиненин бажы көлөмү $13,600 чыгат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015-жылы киргенден кийин машинелер 3 жыл бою биримдиктин алкагында төлөмдөр менен ташылган. 2018-жылы Кыргыз өкмөтү Кыргызстанга ташылып келген автоунааларга бажы алымдарынын өлчөмүн азайтып, электромобилдерге нөлдүк төлөм койгон. Эгер Евразиялык экономикалык биримдик Кыргызстандын бул өтүнүчүн четке кага турган болсо, анда азыркы Япония, Германия, АКШ жана башка чет мамлекеттерден дээрлик өз баасында же андан да арзан бизге колдонулган автомашиналар ташылат жана сапаттуу автоунаалардын бажы төлөмү өз баасынан да кымбаттап, Россиянын Жигули, Москвичине күнүбүз түшөбү. Булак майдан. Жээнбеков Тышкы иштер министрлигинин 75 жылдык мааракесинин алкагында бир катар элчилерге Кыргыз Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси дипломатиялык рангын тапшырды. Алардын арасында аты бар, заты жок, элчи катары эмне иш кылып жатышканы эч белгисиздер да бар деп жазып чыкты Багыт КЖ гезити бүгүнкү чыккан санында. Маселен, Кыргызстандын Өзбекстанда атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ырчы Ибрагим Жунусов, Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулу Баатыр наамы бар Алиасбек Алымкулов да бар. Чынында бул эки эрэндин эмне эмгек кылып жатканы деле белгисиз. Жунусов ушундан көрө ырдап жүрө берсе болмок. Ал эми Алиасбектин тили эле сайраган менен колунан иш келбеген мажурөө экени эч ак эле ачыкталган. Элчилердин кебетеси ушул болсо жыргаган экенбиз дегендей эле кеп. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев 7-8 августта Кой Таштагы окуяга тиешелүү катар кармалгандарды бошотууну талап кылды. Бул тууралуу Атамбаевдин 13-ноябрда тараткан билдирүүсүндө айтылат. Эгерде кандайдыр суроолор болсо, аларды мага беришсин. Мага канча абак мөөнөтүн беришпесин, бул бийликтин тушунда мен баарына даярмын. Бирок 7-8 августта окуялардын шылтоосу менен камалгандардын баары бошотулууга тийиш. Алардын болгон күнөөсү акыйкатка, мыйзамдарга, өлкө конституциясына ишенгени. Камалгандардын дарегине айтылып жаткан бул күнөөлөр ойго келбеген сандырактык жана бул адамдардын өзлөрү шек саналып жаткан нерсеге эч кандай тиешеси жок. Мурда президент өзүнүн камалышын жана Кой Таштагы үйүндө угат. Мамлекетти башкарып турганда таза иштегенин, айрым досторуна жана жардамчыларына күч түзүмдөрүнө абдан ишенгенин кайталаган. 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурда президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурда президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдүү жаратылган 175 адам ооруканага кайрылган. Башкы прокуратура Атамбаев бир нече оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Ал азыр УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Бүгүн 13-ноябрда Бишкекте Сверлов райондук сотунда Бишкек ЖЭБти жаңылоодо коррупция боюнча соттук отурум уланууда. Анда отурум Улуттук энерго холдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиевдин жактоочусунун судьяга болгон өтүнмөсүнөн башталган. Ал отурумга Твеянын өкүлүн суракка алуу үчүн дистанциондук байланыш түзүп берүүсүн өтүнгөн. Буга судья Твеянын өкүлү УКМКга сурак берип жаткандыктан өтүнмөнү аткаруудан баш тарткан. Мамлекеттик айыптоочулар өткөн отурумда Исаковдун жактоочусунун өтүнмөсү мыйзам чегинде аткарылышы мүмкүн эместигин билдирди. Судья менен жактоочу Нурбек Токтакуновдун келишпестик жаралды. Анда судья жактоочу этиканы сактабай жатканын эскертти. Буга жактоочулар судья отурумду теңчиликте жүргүзбөй жатканын айтып нааразы болушту. Ал эми жактоочу Замир Жошев бул отурум цирк болуп калды деп эмоционалдуу жооп берди. Нурбек Токтакуновдун айтуусунда мамлекеттик айыпталуучулар кылмыш жаза кодексинин беренелерин негизсиз колдонуп жатат. Сапар Исаков судьяны бул иштен баш тартуусун талап кылды.
Депутаттар Исхак Масалиев жана Жанар Акаев 2020-жылы өтө турган парламенттик шайлоодо талапкерлердин ачык тизмесин киргизүүнү сунуштап жаткандыктарын билебиз. Андай мыйзам долбоору дагы даярдалып, жогорку кеңештин кароосуна киргизилери бышык экендигин долбоордун авторлору билдирген эле. Авторлордун айтымында ачык тизмеде шайлоочу партияга гана эмес, ал партияга мүчө талапкерлердин тизмесине добуш бере алат. Мисалы, шайлоочу добуш берүүчү кабинага кирет, ал жердеги бюллетенде партия жана анда талапкерлердин курамы көрсөтүлөт. Жаран ал жерден кимди жогорку кеңештен көргүсү келсе, ошол талапкердин катарына белги коет. Добуш берүү компьютердин жардамы менен жүргүзүлөрү каралган. Бирок мындай эрежени сунуштап жаткан Масалиев менен Акаев жөн гана публикага ойноп жатат. Келерки парламенттик шайлоого болгон упай топтоонун амалы, себеби алардын мыйзам долбоору үчүн эмес, биринчи окуудан дагы өтпөй тургандыгын парламент эле эмес, өзүлөрү да жакшы билишет дегендер арбыды. Саясатчы Камчыбек Ташиев Facebook баракчасына Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Бактыбек Райымкуловду сындап пикир жазды. Республика Ата Журт партиясына илешип жүрүп депутат болгонсуз. Өзүнчө боло элексиз, болушуңуздан күмөн санайм. Биздин Ата Журт партиясы боюнча ооз ачканга моралдык укугуңуз жок. Ушул партия бар үчүн парламентте отурасыз деп жазды Ташиев. Парламентте отурасыз деп жазды Ташиев. Ташиевдин нааразы болушуна буга чейин Бактыбек Райымкуловдун Азия Ньюс гезитинин шайлоо боюнча суроосуна жооп бергени негиз болгон. Анда депутат республикада бир аз мүмкүнчүлүк бар экенин белгилеп, ал эми Ата Журт тууралуу эч нерсе айта албасын билдирген. Ал эми Райымкулов Ташиев жоопту түшүнбөй калып пикир жазганын айтып, эгер дебатка келсе, баарын ошол жерден түшүндүрөм деген. Президент Сооронбай Жээнбеков 30 январда өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында бир эле адам 41 алтын кенге лицензия алганын билдирген. Муну менен мамлекет башчы кен тармагында коррупция тамырын терең жайганын ачыкка чыгарган. Кен байлыктарды менчиктеп алгандардын саппашында жогорку кеңештин депутаты Улан Примов турарын чындык кейжи жазып чыкты. Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин сайтындагы маалыматына ылайык, атасы Бердибай Примовдун өзүнө катталган 6 ишканасы 11 лицензия алган. Алар Улан Чи, Перити Коал, Береке Ген, Синжи Пирим, Өмүр компаниясы, Мамат компания, Кулданбес жана башка. Жазылбай калгандары да көп. Мисалы, Алайдагы Сарык Могол шахтасында көмүр өндүргөн ишканасы жазылган эмес. Айтор Примов Далай жердин документин тууралап, документтерин сейфке катып коюптур. Бул боюнча иликтесе, дагы Далай маалыматта чыкчудай деп жазат аталган сайт. 13 ноябрда жогорку кеңештин жыйынында депутат Казакбаев Кыргызстандын тышкы жана ички коопсуздугу жөнүндө, деги эле жалпы маалымат коопсуздугу тууралуу маалымат угууну сунуш кылды. Коргоо органдарынын маалыматын жабык түрүндө угалы, күч түзүмдөрү бизди ыкчам маалыматтар менен камсыз кылсын, антпесек жалпы жыйында маалымат толук болбой жатат, деди депутат. Жогорку кеңеште негизинен соңку кездеги резонанстуу кылмыштар жөнүндө. Партиялардын лидерлерине болочок депутаттардын тизмесин түзүү мүмкүнчүлүгүн бербөө керек. Мындай эреже депутаттар Исхак Масалиев менен Жанар Акаев тарабынан даярдалып жаткан мыйзам долбоорунда жазылган. Исхак Масалиевдин айтымында преференциалдык добуш берүү системасын киргизүү керек. Айтымында шайлоочу ким мандатка татыктуу экенин өзү чечет. Добуш берүү жайларда шайлоочуга шайлоого катышып жаткан партиялардын 2 тизмеси берилет. Алардын ар биринде саясий партиялардын тизмесиндеги талапкерлердин ысымдары жазылат. Шайлоочу талапкерге добуш берет, анын жыйынтыгында кайсы талапкер көп добуш алса, ал парламентке келет. Менен катар гендердик, жаштар жана улуттук квоталар баштагыдай калат. Партия тизмесинде талапкерлер эл тарабынан тандалып келгенден кийин партиянын лидери тизмени өзү каалагандай өзгөртө албайт. Булак майдан. Бүгүн 13 ноябрда жогорку кеңеште депутат Кенжебек Бокоев Молдомуса Конгантиевдин же Курманбек Бакиевдин ысымын көчөгө ыйгаруудан мурун аларды толук менен актоо керек болчу деген пикирин айтты. Коомчулукта эмнелер талкууланып жатканына да көңүл буруу керек. Акыркы учурда Молдомуса Конгантиев жана Курманбек Бакиевдин ысымдары көчөлөргө берилген катуу талкууланды. Алардын ысымын көчөгө ыйгаруудан мурун аларды толук менен актоо керек да. Алардын ысымы көчөгө берилген үчүн алар күнөөлүү эмес да, деди эл өкүлү. Октябрь айында Борбордогу жаңы конуштардын бириндеги көчө мурунку ички иштер министри Молдомуса Конгантиев ысымы берилген. Бирок коомчулукта кызуу талкуулардан кийин ал көчөгө башка ысым ыйгарылган. Ал эми 8 ноябрь күнү Нокен районуна караштуу Рахманжан айылындагы көчөлөрдүн бирине Курманбек Бакиевдин ысымы ыйгарылганы маалым болгон. Анда айыл өкмөтүнөн тургундар өз каалоосу менен көчөгө Бакиевдин ысымын ыйгарып алганы айтылган.
Мурдагы депутат жана жарандык активист Ширин Айтматова Түрк атайын кызматтарын ишкер Айеркен Саймаитин өлтүргөндөрдү таап, аны өлтүрүүгө буйрутма бергендердин аттарын ачыктоого чакырды. Түрк элине видео кайрылуу анын Үмүт 2020 кыймылынын социалдык тармакта баракчасында пайда болгон. Айеркен Саймаитин өлтүрүүгө эң көп кызыкчылык кимде болгон деп суроо салган Айтматова. Айеркен Саймаит ээ болгон кандай маалыматтын ачыкка чыгышынан ким корккон? Өлтүрүүгө Кыргыз Республикасынын Стамбулдагы башкы консулунун автоунаасынын кандай тиешеси бар? Экс-депутат Түркия бүткүл дүйнө жүзүндөгү түрк элдеринин камкорчусу катары белгилүү экенин, 10 миңдеген адамдар бул жерде куугунтук менен кысымдан коргоо издеп келишерин белгилеген. Ишкер анын айтымында алардын арасында болгон жана өз өмүрү үчүн чынында кооптонуп келген, кафеде чай ичип отурган жеринен атып кетишти деп баш чайкаган Айтматова. Эмнеге Түркиядан коргоо издеген уйгур улутундагы адам ал жерден өлтүрүлдү? Бул кылмыштан кийин бардык боордош түрк элдери өздөрүн коопсуз сезе алышабы? Активист Стамбулдагы Сауд Аравиясынын консулундагы өлтүрүлгөн журналист Жамал Хашоки боюнча кылмыш ишинин бетин ачууда түрк атайын кызматтары өтө жогорку кесипкөйлүктү көрсөтө алышкан. Биз Түркиянын атайын кызматтарын дагы бир ирет жогорку деңгээлдеги профессионалдуулуктарын көрсөтөт деп ишенип, уйгур Айеркен Саймаитинин өлүмүнө тиешеси барлардын баардыгын кармап, калыс иликтөө жүргүзүүгө чакырабыз деп кайрылган Ширин Айтматова. Белгилей кетсек, түрк полициясы бүгүн ишкерди өлтүрүүгө шектелген 3 жаранды Түркиянын Адана шаарында кармоого жетишкен. Кыргызстандык Абдулла Энвер менен Хусейн Ахметалиев, ошондой эле сириялык Али Испе өлкөдөн учуп кетүүгө аракет кылышкан. Эске салсак, 2019-жылдын 10 ноябрында Айеркен Саймаитин Стамбулдун Фатих аймагында кафелердин биринен атып кетишкен. Ал эмес жерде Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консул Эркин Сопоковдун автоунаасы табылган. Кандайча Сопоков түшүндүрүп бере алган эмес. Бүгүн Сопоков кызматынан алынган. Айеркен Саймаитинин аты бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жөнүндөгү иликтөөдө аталган. Анда баткенде Кыргыз-Кытай базарына ээлик кылган Абдрас фирмасы аркылуу Кыргызстандан $7 миллион жана Кыргызстандан $700 миллион жана алтындын чыгарылып кеткени тастыкталган документтер жөнүндө айтылган. Айеркен Саймаит аттуу жиберүүчүлөрдүн бири кийинчерээк Түркияда Матраимовдордун Исмаил Ата фондунун эсени $2 миллион $338 700 которгон эмиш.